Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 15-сентябрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Манас аэропорту канадалык компаниядан 2 учак сатып алды. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен Манас эл аралык аэропорту биринчи жолу өз эсебинен 2 учак сатып алды. Бул тууралуу Манас аэропортунан билдиришти. Маалыматка караганда Dash 8400 үлгүсүндөгү учак келишимине расмий кол коюу аземи 10-сентябрда Брюссельде Канаданын De Havilland Aircraft өндүрүүчү компаниясы менен болду. Бул келишимге кол коюуга Манас эл аралык ачык акционердик коому башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидинов катышты. Бул келишим аэропорттун жетекчилигинин чечкиндүү аракеттеринин аркасында ишке ашты. Учактарды алуу Кыргызстандын жарандык авиациясын өнүктүрүүнүн негизги кадамы болуп, ички каттам түйүндөрүн кеңейтүүгө жана камтууга, өлкөнүн ичиндеги калкты авиациялык тейлөөнүн деңгээлин жогорулатууга мүмкүндүк берет деп билдирген Манасбек Самидинов. Канадалык компания 2 учакты келерки жылдын май айында жеткирет. Бул мезгил аралыгында Кыргызстандын мыйзамдарын эске алуу менен жана Кыргызстандын жарандык авиациясынын талаптарына ылайык аларды өзгөртүү боюнча иштер жүргүзүлөт. Учактарды алуу менен Манас эл аралык социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган. Алардын ичинен ички каттамдардагы авиабилеттердин жеткиликтүүлүгүнө жана баасына байланыштуу маселелерге артыкчылык берилет деп айтылат маалыматта. Бул мен, атым Султан. Бирок мен жөн гана мигрант эмесмин. Мен бул жака өз кыялым үчүн келгем. Бир эмес 2 жумушта иштеп, ары бери чуркап жетишпей жаткан кезим. Чынында айтсам, апамды сагындым. Дос баламдын үйлүүнүн тоюна да келе алган жокмун. Той топурларга, шеринилерге кошумча да бергенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок мен өз убагымды жана каражатымды текке кетирбей, туура жака инвестиция кылдым. Максат Сити, бул менин тандоом, бул менин кыялым. Садыр Жапаровдун Душанбедеги сапары аяктап Бишкекке кайтып келди. Президент Садыр Жапаровдун Душанбеге болгон иш сапары аяктап Бишкекке кайтып келди. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Садыр Жапаров президент Эмомали Рахмондун чакыруусу менен 14-сентябрда Тажикстанга Борбор Азия мамлекет башчыларынын 5-консультативдик жолугушуусуна катышууга барган. Сапардын алкагында Жапаров Рахмон менен 2 тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, Кыргыз-Тажик кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин, темалардын кеңири спектрин, анын ичинде Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоону талкуулашкан. Андан соң президент Борбор Азия мамлекет башчыларынын 5-консультативдик жолугушуусуна катышкан. Ал суу маселесин көтөргөн, ошондой эле Кыргызстан, Афганистан менен коңшулук мамилелерди өнүктүрүүгө даяр экенин айтты. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча өлкө лидерлери биргелешкен билдирүү жасап төмөнкүлөргө кол коюшту. Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан республикаларынын ортосундагы жаштар саясатынын жалпы багыттары жөнүндө макулдашуу, Борбор Азияда жер үстүндөгү транспорттун өз ара байланышын чыңдоо жөнүндө макулдашуу. Кыргыз Республикасынын Түштүк Корея Республикасындагы атайын жана айгар муктуу элчиси Аида Исмаилова Түштүк Кореянын өрткө каршы институтунун вице-президенти менен жолукту. Кыргызстандын Түштүк Кореядагы атайын жана айгар муктуу элчиси Аида Исмаилова International Fire and Safety Expo Korea 2023 эл аралык көргөзмөнүн алкагында Түштүк Кореянын өрткө каршы институтунун вице-президенти Вон Сул Ким менен жолугушту. Бул тууралуу элчи өз Facebook баракчасы аркылуу кабарлады. Жолугушууда ал Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен Кореянын өрткө каршы институтунун ортосундагы кызматташуу жөнүндө меморандумга ылайык кореялык тарап менен жемиштүү өз ара аракеттенүүнү белгилеп, Кыргыз тараптын өзгөчө кырдаал министрлиги кызматкерлери үчүн окууларды уюштурууга кызыктар экенин билдирди. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги заманбап өрт жана тез жардам унааларын колдонуу боюнча, ошондой эле өрт коопсуздугунун системасын өркүндөтүү жана өрткө каршы прогрессивдүү иштөө ыкмаларын иштеп чыгуу боюнча тажрыйба алмашуу боюнча сүйлөшүү болгон. Өз кезегинде Түштүк Кореянын өрткө каршы институтунун вице-президенти Вон Сул Ким өрт коопсуздугу жаатында кызматташууну мындан ары чыңдоого кызыктар экендигин баса белгилеген. Ноокенде кароосуз калган Сейил бак жана маданият үйү 15 миллион сомго оңдолду. Ноокен районунун Маса айылында 15 миллион сомго оңдоп түзөөдөн өткөн Сейил бак жана маданият үйү пайдаланууга берилди. Бул тууралуу райондук администрациядан билдиришти.
Маалыматка ылайык, Сейил бактын ачылуу иш-чарасына райондун акими, Мас айыл өкмөт башчысы, мекеме ишкана жетекчилери жана айыл тургундары катышты. Сейил бакты оңдоого жалпы 15 миллион сом акча каражаты жумшалды. Анын 2 миллион сому Мас айыл өкмөтүнүн бюджетинен бөлүнсө, калган каражат райондун өнүктүү фонду тарабынан каржыланды. Ал эми Сейил бактын аймагында жайгашкан маданият үйү жалпы 9 миллион сомго капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Буга чейин Жалал Абад шаарында Токтогул Сатылганов аттындагы эс алуу багы 23 миллион сомго реконструкцияланып жатканы маалымдалган. Бул каражатка паркта жарыктандыруу, тротуарлар, отургучтар толугу менен жаңыланып, көрктөндүрүү иштери жүрөт. Ошондой эле Сейил бактагы фонтан оңдолот. Курулуш Жалал Абад облустук өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланууда. Гаймаритти дарылоо ыкмасы. Мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу. Андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда, дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Министрлик ачка калбай эле деп иттин этин жейбиз деген үй бүлө оюнчу үн катты. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги ачка калбайбы деп иттин этин жейбиз деген үй бүлө оюнчу үн катты. Министрлик билдиргендей, аталган үй бүлөгө мындан мурдараак тиричилик техникасы жана коңшулары тарабынан 1,5 миллион сом акча берилген. Маалым болгондой, аталган үй бүлө Жалал Абад облусунун Токтогул районунан Бишкекке көчүп келишкен. Ижарага алынган батирде жашашчу. Үй бүлө башчысы ар кандай жумуштарда иштеп жамбагат. Алар министрликтин Бишкектеги Сырлов райондук башкармалыгында турмуштук оор кырдаалга үй бүлө катары каттоодо турат. Башкармалыктын кызматкерлери тарабынан үй бүлөдөгү 2 бала орто мектепке, күчүүсү бала бакчага орноштурулган. Балдардын энесине 15 000 сом айлык акы менен жумуш сунушталган, бирок ал баш тарткан. Ошондой эле атасы жумушка орношуудан баш тарткан деп билдирет министрлик. Министрликтин маалыматы боюнча, буга чейин гуманитардык жардам катары үй бүлөгө муздаткыч, кир жуучу автомашина, телевизор, термопод берилген. Кварталдык комитеттин башчысынын айтымында, коңшулар үй бүлө үчүн 590 000 сом чогултуп беришкен. Алматыда кармалган кыргызстандык ишкер Баңгизатты атайлап салганын айтат. Акыйкатчы Жамиле Жаманбаева кыргызстандык ишкер Эрмек Маркабаевдин укугун коргоо өтүнчү менен Казакстандын акыйкатчысына кайрылды. Бул туурасында Акыйкатчы институтунан билдиришти. Буга чейин Акыйкатчы институтуна Эрмек Маркабаевдин Жылдыз аттуу жакыны кайрылып, ал бир тууганын укугун коргоону жана аны мекенине кайтарып келүүгө көмөк көрсөтүүнү суранган. Белгилүү болгондой, Алматы шаарындагы Алтын Ордо ири базарынын аткаруучу директору Эрмек Маркабаев 2023 жылы 2-июнда Казакстандын укук коргоо органдары тарабынан кармалган. Жактоочу берген маалыматка караганда, Эрмек Маркабаевди Казакстандын мыйзамдарын бузуу менен кармашкан. Социалдык тармактарда аны кармоо маалындагы видео жарыяланган. Жактоочунун айтымында, видеодо Маркабаевдин чөйнтөгүнө майдаланган нерсе оролгон зат салып жатышкан учур көрсөтүлөт. Акыйкатчы институт Тышкы иштер министрлигине Алматы шаарында Кыргызстандын жарандын укугун коргоону камсыз кылууга чакырган билдирме жөнөттү. Министрлик өз кезегинде укук жана консулдук жардам көрсөтүү үчүн чаралары кабыл алынып жатканын, ошондой эле дипломатиялык жактан тиешелүү ноталар жиберилгенин билдирген. Кыргызстандын Алматы шаарындагы башкы консулдугунун өкүлдөрү Маркабаев менен сүйлөшкөн. Маркабаевдин айтымында, базардын 20%-ын коркутуу, кысым көрсөтүү менен тартып алуу үчүн анын чөнтөгүнө Баңгизат салып коюшкан. Акыйкатчы казакстандык кесиптешине 5-сентябрда расмий кат жөнөткөн. 13-сентябрда Казакстандын Акыйкатчы институтунан жооп келген. Анда Казакстандын тиешелүү мамлекеттик органдарына Эрмек Маркабаевдин укуктарын сактоо талабы менен кат жөнөтүшкөнүн маалымдашкан. Кыргызстандык мигранттардын акча которуулары кыскарды. Кыргызстандын Улуттук банкынын маалыматына караганда, чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештер 2023 жылдын июль айында мекенине 145,9 миллион доллар которгон. Бул май айына караганда 17,9 миллион долларга аз. Которулган акчанын басымдуу бөлүгү Орусияга туура келет, 132,2 миллион доллар. Экинчи орунда алыскы чет өлкөлөр турат. Улуттук банк башка өлкөлөрдөн 6 миллион, АКШдан 4,5 миллион, Түркиядан 1,7 миллион доллар каражат которулганын билдирди. Түркиядан 1,7 миллион доллар каражат которулганын билдирди.
Мигранттардын жыл башынан бери которгон акчасы 1 миллиард 107 миллион долларды түздү. Бул өткөн жылдын ушул убактысына караганда 31,5%га же 510,8 миллионго аз. Ошол эле учурда июль айында жеке адамдар Кыргызстандан башка өлкөлөргө 30 миллион доллар которушкан. Мында Орусияга 28 миллион доллар, алыскы өлкөлөргө 1,1 миллион доллар которулган. Азыраак бөлүгү Казакстан менен башка өлкөлөргө чыгарылган. Улуттук банктын маалыматына ылайык 7 айда жалпысынан 286 миллион доллар акча Кыргызстандан башка өлкөлөргө которулган. Бул өткөн жылдын ушул убактысына караганда 188 миллион долларга аз. Кыргызстандын 7 миллион калкынын 1 миллиондон ашууну миграцияда жүрөт. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда жана теңинен көбү орус жарандыгын алышкан. Жапаров Борбор Азия саммитинде суу жана энергетика маселесин көтөрдү. Борбор Азия аймагындагы суу жана энергетика ресурстары маселесин 14-сентябрда Тажикстандын Борбор Дүйшөмбү шаарында аймактагы өлкөлөрдүн президенттеринин саммитинде мамлекет башчысы Садыр Жапаров көтөрдү. Ал сууга болгон мамилени толук өзгөртүү зарылдыгын белгилеп, бул багытта биргелешип иштөөгө чакырды. Байкалган терс тенденциялар баарыбызды ойлонтот. Бул ушул жерде жашаган баарыбыз үчүн, ошондой эле кийинки муундарыбыз үчүн зарыл болгон жашоо шарты катары сууга болгон мамилени толугу менен өзгөртүү зарылдыгын көрсөтүп турат. Биз Борбор Азиянын суу энергетикалык ресурстарын кысарамжал пайдалануу үчүн биринчи кезекте өлкөлөрдүн суу жана суу энергетикалык секторлоруна мамлекеттик да, жеке да масштабтуулук капиталдык салымдарды тартуу боюнча координалдуу, конкреттүү жана натыйжалуу чараларды көрүшүбүз керек. Жапаров суу жылдан жылга азай баштаарын, ал эми сууга болгон муктаждык жана керектөө көбөйөөрүн, аймактагы өлкөлөрдүн саясаты ошого негизделиши зарылдыгын айтты. Кечээки саммит алкагында Жапаров тажик президенти Эмомали Рахмон менен өзүнчө жолугуп, кызматташтык маселелерин, анын ичинде чек аранын да талкуулаганын президенттин басма сөз кызматы билдирген.